Ысык көлдөгү үрөй учурган жол кырсык бүтүн кыргызстандыктардын жүрөгүн түшүрдү. Спринтердин алды жок болуп кеткен, каза болгондор бар. Ошто жөө өтмөктөн баласын көтөрүп бараткан келинди унаа сүзүп кете жаздады. Голосун уксаңыз жүрөк түшөт. Сүйлөшүп берип коесузбу? Ошто иплас аракеттерди жасоого шектүү пара берип жаткан жеринен кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ысык көлдө үрөй учурган жол кырсыгы катталды. 22 апрелге караган түнү Ысык көл районунун Кара Ой айылында жол кырсыгы катталды. Күбөлөрдүн айтымында балыкчы Ананьев Каракул унаа жолунда Чайка резорт эс алуу борборунан алыс эмес жерде болгон. Анда спринтер бетон аралаштырган машинаны сүзгөн. Унаанын ичинде 2 адам болгон. Бустун айдоочусу мерт кетип, жүргүнчүсү оор абалда. Расмий маалымат азырынча бериле элек. Сүйлөшүп берип коюңузчу. Ошто ыплас аракеттерди жасоого шектүү пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 18 апрель күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына маалымат түшкөн. Анда 13 апрель күнү Ош шаарынын тургуну арыз ээсине карата күч колдонуп, ыплас аракеттерди жасаганын билдирген. Катталган маалыматты текшерүү учурунда шектүү жарандын өздүгү аныкталып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына чакырылган. Шектүү анын кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл алып берүүгө пара сунуштаган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. 19 апрелде шектүү пара катары 50 000 сом акча каражаттарын ыкчам кызматкерлерине берген учурда кармалып, жана ошондой эле акча далил буюм катары алынган. Булак серепкежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөр болсо бизге кайрылыңыз. Биздин кызматтар: регистрация, ишеничтүү, ИНН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Так жана даана бүтүрүп беребиз. Экрандагы номерлерге кайрылыңыз, 24 саат кайрыла бериңиздер. Түндө Чолпон Атада спринтердин катышуусунда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Маалыматты Ысык көл облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тастыктады. Маалым болгондой, кырсык 21 апрелде Чолпон Ата Ананьев жолунда болгон. Спринтер бетономешалканы сүзгөн. Спринтердин ичинде 2 адам болгон. Кырсыктын кесепетинен жүргүнчү каза болуп, айдоочу ооруканага жеткирилген. Ошто унаа бала көтөрүп келе жаткан энени сүзүп кете жаздаган. Социалдык тармактарда баласын көтөрүп келе жаткан энени жөө өтмөктөн унаа сүзүп кете жаздаган видео тарады. Видео Ош шаарында тартылган айтылган. Чүкүрү тергени бара жатышкан. Ошто изделип жаткан 8 жаштагы бала тууралуу маалымат. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат таратып, Ош облустун Каракул районундагы Ойтал айыл аймагына караштуу Көндүк чаты тилкесиндеги Тар дарыясына түшүп кеткен 8 жаштагы бала изделип жатканын билдиришкен. Сереп медиа маалымат агенттигине Ош облустук ички иштер башкармалыгынан маалымат беришти. 20 апрель күнү Каракул райондук ички иштер бөлүмүнө Ойтал айыл аймагында 2016 жылы туулган бала сууга агып кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты каттоого алынган. Анын жүрүшүндө 20 апрель күнү саат 13:00 чамасында Каракул районунун Ойтал айыл аймагынын 2016 жылы туулган тургуну жана ушул аймактын 2011 жылы туулган тургуну Чүкүрү тергени бир атка учкашып минип, дарыядан өтүп бара жатканда аты кокустан жыгылып, 2016 жылы туулган бала сууга агып кеткендиги, ал эми экинчиси суудан сүзүп чыгып кеткендиги маалым болгон деп айтылат маалыматта.
Тажикстанда балдарын жип менен байлап жумушка кеткен жубайлар кармалды. Социалдык түйүндөрдө нааразычылыкты жараткан видео боюнча Тажикстандын укук коргоо органдары маалымат берди. 19 апрелде жарыяланган видеодон 2 баланын бир бөлмөдө камалып жатканын көрүүгө болот. Балдардын бири гахворага бешик бекем байланган болсо, экинчисин дубалга жип менен байлап коюшкан. Видеону Душанбедеги жатаканалардын биринде өзүн Маржона Халилова деп тааныштырган медайым тарткан. Видеодо ал эшикти коменданттын жардамы менен бузууга туура келгенин айтат. Маалыматка караганда балдардын ата-энеси жумушка кетишкен. Балдардын улуусу ыйлап, атам мени байлап кетти деп жатканын угууга болот. Видеонун автору бул окуя кайталанып келгенин айтат. 20 апрелде Душанбе шаардык ички иштер башкармалыгы бул балдардын ата-энелери аныкталганын кабарлады. Алар 58 жаштагы Меңгибоев менен 32 жаштагы Курбонова болуп чыкты. Эмне үчүн алар балдарды байлап үйгө таштап кетишкени азырынча белгисиз. Жашы жете элек балдардын ата-энелери кармалганы кабарланууда. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. 12 жылдык окуу. Быйыл мектептерде окуучулар секирик жасашпайт. Алдыдагы окуу жылында 12 жылдык билим берүүнүн алкагында бир класстан экинчисине секирик жасалбайт. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин өкүлү Ольга Брызгалова Бишкек шаардык кеңешинде билдирди. Анын айтымында класстарга секирүү акырындык менен болот. Быйыл сентябрда 1-класска бара турган 6 жаштагы балдар 12 жыл окуйт. 2-класска бара турган 7 жаштагы балдар 11 жыл окушат. Калган класстар быйыл мурунку эле режимде окуйт. Бирок окутуунун стандарттары өзгөрөт деген Брызгалова. Буга чейин Билим берүү министрлигинин мектептен тышкары жана кошумча билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Фариза Солтогулова 12 жылдык окутууга өтөөнүн алкагында 3-класстын балдары секирик жасап 5-класс отурса, 6-класстын балдары 8-класска аттай турганын кабарлаган. Булак Спутник эжи. Токмоктогу мрамор керамика плиталарын чыгарган завод мамлекетке өттү. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка айтылгандай, аталган завод УКМК тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген объекттерди мамлекеттин менчигине кайтаруу боюнча иш-чаралардын жыйынтыгында кайтарылган. Кыргыз тоо таш заводу 1960 жылдардан тарта СССРдин көптөгөн шаарларын таш менен камсыз кылган. Бишкектин муниципалдык имараттарынын 60%дан ашыгы заводдун материалдарын колдонуу менен курулган. Заводдун карамагында өзүнүн курьерлери, кирүүчү темир жол, жүк ташуучу унаалар паркы бар. Айына 30 000 чарчы метрден ашык көлөмдөгү каптоочу мрамор, агитаж, гранит плиталарды өндүрүүгө жөндөмдүү.